Салам күйөрман. Бул ленталарды 2,5 сантиметрден кылып кыркып алабыз. Андан кийин бул төртбүштүк кылып 3,5 сантиметрден же 4 сантиметрден кылып өзүңүзгө ыңгайлуу кылып кыркып алсаңыз болот. Көбүрөөк даярдап алыңыз. Себеби бул биздин тумарчалар болот. Мынакей алдына эме коебуз. Материал коебуз, чыттан. Андан кийин ушундай ленталарыбызды тигип чыгабыз. Бул курагыбыз 2 түстөн болот: ак, кызыл жана кооздош үчүн дагы ушул эле материалдардан тумарча коюп чыгабыз. Тумарчабызды көргөнүңүздөрдөй эле тегиз кылып экиге бүктүп алабыз дагы. Андан соң лентанын түбүнө коюп эле тигип алабыз. Мынакей. Ай, кечиресиздер. Жибим үзүлүп кетиптир. Мынакей. Салып алдык. Эми карадан коебуз. Мынакей. Бунтип тегиз кылып карап алып, бул ленталарыбыздын учуна чейин, четине чейин коюшубуз керек. Четине чейин койсок, ошондо тигилет. А ортороак койсок, если 0,5тен кичине ылдыйраак койсок, анда ошол тиккенде дагы ошол жерден тигишибиз керек. Себеби бурчубуз тигилбей калбашы керек. Ошондуктан караганча тигесиз. Өзүңүз өз ченем менен коюп алып тиксеңиз да болот. Ал эми мына лентанын учуна кое турган болсоңуз, мына четине чейин ошол бурчуңузду кое турган болсок, бурчуна тегиз болуп, анда ойлонбой эле тегиз тиге берсеңиз болот. 0,5 сантиметр калтырып тигип чыгабыз түздөн. Мынакей. Бул куракты, бул бурчту, бурчу көп төшөктөргө тиксеңиз, колдонсоңуз болот бул методду. Ушундай. Эми четини 15 сантиметр кылып ченеп алганыбыздан кийин көз ченем менен тигип чыгабыз. Мына дагы бир сыйра ченеп алабыз дагы. 15 сантиметр чыкканда четинен кыркып алабыз. Тегиз кылып кыркып алабыз дагы тегиздеп. Андан соң даяр болот. Мынакей курагыбыз даяр болду. Ушинтип оңой жолдорун тиксек болот экен. Үйдө бир сыйра тигип көрүңүз. Жаккан болсо, лайк басып, подписка басып коюңуз. Кийинки биздин видеолорубузду биринчилерден болуп көрүңүз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Ыраазычылык билдирем.